Кутман таң барыңыздарга. Угулуп көрүнүп жатсам плюс басабыз. Бул түз эфир. Бүгүн 2 апрель. 6-дан канча өтүп кетти уже. Тилакан, Эркайым, Тазагүл, Фатима, Венера, Дилбара, Гүлкайыр, Гүлзат, Айсалкын, Чыңгыз, Тазагүл, Гүлзина, Неля, Айжамал, Алинка, Гүмүшай, Каракыз, Мунара, Айзада, Азиза, Чопуш, Гүлзат, Рахат, Тося, Кенже, Гүлзада, Эркайым, Бурум, Айтурган, Бекен, Чолпонай, Жаркын, барыбыз настройкалайбыз сонун күнгө өзүбүздү. Бүгүн сонун күн болот. Бүгүн дагы бир ийгиликтүү күн болот. Маанайым сонун болот деп маанайыбызды, энергиябызды баарын оңго көтөрөбүз. И сабакка даярдыгыбызды көтөрөбүз. Мен бүгүн сабакты сонун түшүнөм, жакшы сиңет. И бул сабак мага сөзсүз түрдө ийгилик алып келет деп настройкалайбыз өзүбүздү. Давайте просыпаемся, ойгонобуз, турабыз, мээбизди ойготобуз. Турдукпу? Жакшы эс алып турдуңарбы? Зор дейт. Азаматсыңар, бүгүн кечеги теманы улантайлы. Убакыт азык. Тема чоң. Акча темасын улантабыз. Кечээ мен силерге задание бергем. 20 сомдуктарды майдалап бар жерге коюшуңар керек болчу. Ким жасады? Биринчи задание. Экинчи задание 25 минимум 25 кошумча киреше жазып чыгышыңыздар керек болчу. Кимде канча кошумча жазып чыкты? Кимде канча болду? Кимде канча болду? 11 дейт. 10. Дагы 15, 10. Сегиз. 25ке мына жеткизгендер бар. 21, 36, вау. 5. Аз мына 5, 6 жазып койгондор азыраак эле отургансыңар да. Просто көбүрөөк отуруш керек болчу. Көбүрөөк отурганда көбүрөөк идея келет. Көпчүлүк учурда биз ойлонгонду жаман көрөбүз. Ойлонгондо биз мээбиз айтат, ойлонбо дейт. И ойлонгубуз келбейт, андыктан ойлонбо десе дагы ойлонушубуз керек болот. Мына ал жерде 25 тапкандар бар, көрдүңөрбү? Даже 35 тапкандар бар экен. Анан араң 5, 6, 10 тапкандар дагы ойлонуңуздар. Себеби дегенде ошол идея, кечээ айтып кеттим, акча бул идея. Идеяны ишке ашыруу жөндөмү бул бизди бай кылат. Андыктан ойлонобуз, идеяларыбызды эстейбиз. Унутуп калган, уктап калган мечта, желанияларыбызды ойготобуз. Бүгүн эмоциональная психологическая часть. Кечээ биз видде дальше, глубже система түздүк. Чоң акчага потолокту буза турган деңгээлде. Бизде потолок бар да, мисалы ар бир адамдын потологу бар. Мен максимум мынанча акча таба алам деген потолок бар. Азыр өзүңүзгө давайте 2 минуттук опрос суроо берем. Чатка эмес, блокнотуңузга жазып жооп бериңиз. Сиздин кандай максаттарыңыз бар? Чоң багы материальный, бүгүн только материальный тууралуу сүйлөшөбүз. Кандай максаттарыңыз бар? Именно материальный, акчага келчү максаттар. И канча акча кетет в итоге? Эсептеп чыгарыңыз. Канча акча кетет, ошону эсептеп чыгарыңыз. Материальный максаттарыңыз, мисалы, машина, үй примерно билесиз канча турушун, может, жер үй, может, элитка. Примерно ошол сиз каалаган машина канча турганын билесиз. Ноутбук, телефон да кандай, саякат, может, операция керектир сизге. Канча акча керек? Общий сумманы чыгарыңыз. Общий сумманы чыгаргандан кийинки суроо эмне үчүн чындап жооп бериңиз. Чындап, прям жүрөгүңүз менен жооп бериңиз. Эмне үчүн ошол максаттарыңыз орундала элек дагы деле? 100 идея жаздым дейт Айгерим. Вау, супер.
Эми ошо идеяларды ишке ашырышыңыз керек болот. Эмне үчүн ошол максаттарыңыз дагы деле орундала элек? Эмне үчүн ошол сиз каалаган машинада жүрбөйсүз, каалаган машинада жашабайсыз, сиз каалаган саякаттарга дагы деле бара элексиз? Эмне үчүн сиз каалагандай жашоого жете элексиз? Чындап жооп беришиңиз керек болот. Эмне сизге тоскоол болуп жатат? И ошол нерсенин үстүнөн иштешиңиз керек болот. Может, дисциплина жетпей жаткандыр, может, жалкоолугуңузду жеңе албай жаткандырсыз, может, чечкиндүүлүк жетпей жаткандыр. Акча деп жооп бербеңиз. Акча бул просто отмазка. Ошол акча эмне үчүн сизде жок деп мен сурап жатам. Менде акча жок деп жооп берип атасыз да баарыңар да. Эми акча жетпей жатат да, эми ошол акчаңыз жок болгон үчүн ошол реально сиздин жашооңузда жок да ошол нерселер. Акчанын жоктугунан анан и так эле ясно. Ошол акча эмне үчүн жок? Суроо. Чындап жооп беребиз. Аны чатка эмес, блокнотуңузга өзүңүзгө жооп бериңиз. Эмне үчүн менде ошол акча жок? Конечно, эң шылтоо айтып коюш оңой эле. Акча жок, ошон үчүн жок деп оңой эле. А эмне үчүн ошол акча жок дегенде анан мээ ойгонот. Обычно мен дайыма сураганда кимде кандай каалоо бар дегенде баары машина там үй айтат, анан эмне үчүн ошол нерсе жок дегенде акча жок деп жооп берип коет. Ошону менен мээ токтойт и дальше аракет кылбайт да. Ошол жерден эмне үчүн акчаң жок дегенде анан истинный причиналар чыгат. На самом деле акча бар дүйнөдө, ушунчалык көп акча. Просто сизде жок ошол акча. Эмне үчүн сизде жок ошол акча? Именно сизде. Чындап жооп бергениңизде мына жериңиз мындай ооруп, бир башкача сезим болуш керек. Бүгүн эмоциональная часть. Өзүңүзгө жиниңиз келет. Мен силерден эмоцияларыңарды ачышым керек болот бүгүн. Бир эле причина болушу мүмкүн эмес, көп причиналар болот, көп себептер болот. Жалкоолук, ишенбестик, коркокмун деп жазасыңарбы, кандай көп да, бир эле причина эмес да. Көп болушу мүмкүн себептер. Биздин акчага болгон эмоцияларыбыз көп нерсени чечет. Өтө көп нерсени чечет. И бүгүн ошол эмоцияларыбызды табабыз, акчага болгон эмоцияларыбызды табышыбыз керек болот. И ошол эмоцияларды күчкө айландырабыз. Орусчасы мы минусовые негативные эмоции превратим в силу. Наоборот, бизге ошол эмоция мурда зыян келтирген болсо, ушул күндөн баштап ошол эмоцияларды биз наоборот күчкө, пайдага айландырабыз. Кантип? Ал үчүн биринчи биз таба алышыбыз керек, бизде кандай эмоциялар бар акчага болгон. Азыр только акчага болгон теманы сүйлөшөбүз. Материальный. Жазып бүткөн болсоңор, дагы суроо, мен 6 суроом бар сиздерге. Чатка вообще жазбаңыз, себеби дегенде чатка жазганда алаксытасыз, ар ким өзүнүн үстүнөн өзү иштесин. Бул өтө серьезный, глубокая работа, терең жумуш. Анан сиз өзүңүздүн мненияңызды, өзүңүздүн оюңузду чатка жазганда бирөөгө мешать бересиз. Ошого келиңиздер, чатка жазбаңыз, өзүңүздүн үстүнөн прям блокнотто иштеңиз. Отуруп көрөбүз сабакты, жатып алып көрүп уктап калбагыла. Ошончо турдуңарбы, ошончо төлөдүңөрбү акыркы сабактар. Чыдап койгула, 2 күндөн сабак бүтөт. Пожалуйста, отуруп көрөбүз. Эгер азыр жатып алып көрүп аткан болсоңор, забудьте о миллионах, акчаны унутуңуз вообще.
ошол сиз ойлогон максаттарыңыз болот, бирок аябай кеч болот. Тез болсун десеңиз, бодрый отуруп, муздак сууга бетиңизди жууп, бул ручка блокнот менен отурабыз. Ошончо мээнет кылып катышып атасызбы? Жатып алып, мынтип телефонду коюп алып, көргөн токтотуңуз. Туруп, отуруп аткарыңыз тапшырманы. Прям важно, очень важно мына тапшырма. Именно акчага болгон эмоцияларыңызды табышыбыз керек. Биринчиси, эмне үчүн сиз кыжырыңыз келет? Жиниңиз келет, орусчасы. Почему вы злы? Именно акчага болгон эмоцияңызда. Эмне үчүн сиз акча дегенде кыжырыңыз келет же жиниңиз келет? Мен мынтип жооп берген экенмин. Я зла от того, что у меня недостаточно денег для поддержания той уровня жизни я хочу. Мен орусча жазган экенмин да. Бул 2018-жылкы тетрадьым. Ошол мезгилде мен тынбай эле Россияга барып жүрчүмүн да. Я все время уезжаю на заработки в Россию. Дети там, я там. Они не видят меня, они не видят родительской любви. Деп жазган экенмин. Мен ушуну жазып атканда прям злость пайда болгон. Эми сиз өзүңүздүн эмне үчүн прям жиниңиз келгенин блокнотко, чатка вообще жазбайбыз. Блокнотко жазыңыз, эмне үчүн жиниңиз келет. Именно эмнеге, именно акча дегенде. Башка нерселер жазбаңыз там. Эмнеге жиниңиз келгенин жок. Именно акчага болгон мамиледе акча дегенде эмне үчүн жиниңиз келет? Может, акчаңыз жетпей атканына, же карызга батып калганыңызга, же карыздарды төлөй албай атканыңызга, же үйүңүз жок, квартиралап жүргөнүңүзгө, же азыр Россияда болушуңуз мүмкүн. Может, ошо акчанын айынан жүрөсүз да Россияда, жыргагыңыздан жүргөн жоксуз. Может, бала чакаңыз Кыргызстандадыр, может, ата энеңизди сагынаттырсыз, бирок ошол акчанын айынан мен ушинтип талаалап жүрүшүмө туура келип атат деп акчага мындай, акчага болгон жиниңизди айтасыз. Вот из-за денег мне приходится там работать. Может, сиз өзүңүз каалабаган жумушту иштейттирсиз. Акчасы жакшы болгон үчүн ошол жумушту сиз жактырбасаңыз дагы иштешиңизге мажбурдурсуз. Ошол нерсеге жиниңиз келеттир. Акчанын айынан мен ушул жакпаган жерде иштеп жатам. Жакпаган адамдар менен иштеп жатам. Эгер зарплата төлөбөгөндө ал жерде иштебейт элеңиз да. Өзүңүздүн именно жиниңиз, акчага болгон жиниңизди жазыңыз. Кийинкиси. Мен капамын. Мне грустно, орусчасы. Мен капамын. Мен мынтип жазган экенмин. Мне грустно от того, что не могу помочь, кто нуждается во мне. Опять ушуну жазган экенмин. Что нам приходится жить в разных странах. Булар жазып атып, мен ыйлаганын билбейм силерге кандай. Мен азыр эстеп, көзүмө жаш толуп калды. Настолько грустно болгон экен ошол моментте мага. Нерде прям билинип турат да. Мен ыйлап жазгам. Эгер ыйлагыңыз келсе, вообще супер болот. Ыйлап жаза турган болсоңуз. Может, акчаңыздын жоктун айынан ата энеңизге жардам бере албай аткандырыңыз, жакындарыңызга жардам бере албай жаткандырсыз. Же өзүңүзгө грустно. Кийинкиси. Үчүнчү суроо кетти. Биринчиси мен кыжырым келет, жиним келет. Экинчиси мен капамын, үчүнчүсү мен корком. Мне страшно. Мен мынтип жазган экенмин. Мне страшно от того, что не могу иметь достаточно денег, если вдруг срочно кто-то будет нуждаться в них, кто-то из моих близких. Что это продолжится на всю жизнь, что дети будут жить там, я здесь.
что я не справлюсь с воспитанием, упущу самое важное, буду жить одна, что нужно все время быть сильной. Ушуну жазган келдим мен. Сиз эмнеден коркосуз? Именно акчага келгенде. Эмнеден коркосуз? Акчаңыз жок болуп калыштанбы, же жумушуңузду жоготуп койгондонбу, же действительно мага окшоп срочно акча керек болуп калганда, мисалы эми Кудай сактасын, үй бүлөдө түрдүү ситуация болот, ошондо сизде акча жок болуп калгандан коркуш керек, действительно коркуш керек. Сурап калгандан коркуш керек. Бул үчүнчү суроо болду. Биринчиси эмне үчүн кыжырым келет, эмнеге жиним келет, экинчиси капамын. Именно акчага, тема акча. Башка нерселер жазбаңыла. Эмнеден корком? Акча темасында. Финансы жактан. Эмнеден корком? Кийинки 4-чү суроо. Мен уялам. Мне стыдно. Мне стыдно от того, что не могу купить все, что хотят мои дети, деп жазган экен. Ситуация болгон менде. Кызым 2 жашында биз айланып жүргөндө бир кукланы көрүп калган, коляскасы бар кукланы. И жанагы кукланы алып бер деп ыйлайт. Менде акча жок, жерге жатып алган да жанагы. Элдин баары эми алып берип койчу, арзан эле турат го кукла дейт да. Жана 600 сомдук кукла экен, коляскасы менен. Бирок 600 сом мен үчүн ошол мезгилде билбейм, $6000 көрүнүп кеткен, өтө кымбат көрүнгөн. Себеби менде такыр акча жок болчу. Араң баягы продукталарга араң жеткизчүмүн, анан аны ала турган болсок, я не знаю, неделю, наверное, ачка жашашыбыз керек болот. И жанымда реально акча жок болчу. Жанагы ыйлайт, кыйкырат. Анан мен алып бере албай, кызыма жиним келген да ошол моментте, бирок өзүмө жиним келген эмес, уялган эмесмин, эч нерсе болгон эмесмин, бирок кийин уялып калгам. Эжем бар эле жанымда. Анан эртеси күнү эжемде да акча жок беле жанында, эртеси күнү жана кукланы көтөрүп келген ошол коляскасы менен. Анан уялып калгам. Действительно болгону ошо 600 сом, ошону дагы алып бере албаймынбы өзүм деп мындай. Ошондо жеткен да магачы. Андай ситуациялар көп эле жолу болгон. Ал бир мындай яркий моментте эсимде калган. Андай ситуациялар, мен уялып калган, акчам жоктугунан уялып калган ситуация аябай көп болгон. Бир туулган күнгө барам, мен подаркамды көтөрүп алып, мындай эле подарканы көтөрүп барам туулган күнгө, ресторанга, мындай кафеге чакырганда подружкам. Анан туулган күн уже бүтөрдү, анан акчаң бер деп кыздар айтып калды. Анан кайсы акча десем, сен билбейсиң, биз туулган күнгө келгенде биз 2000ден көтөрүп келебиз. Мен акча алып келбейм, кошуп турчу десем, эч ким кошпой койгон. Эми азыр $2000 кош десем деле кошот. Себеби мен платежеспособная эмес болчумун ошол моментте. Акча таппайт элем. Мен азыр буга кошсом, по-любому мага кайтарбайт деген ой келген да адамдарга, ошол жерде кыздарга. Анан жок деп эч ким кошкон эмес. Анан список түзүп аттарын жазган, и там меня нету в списке. Прям уялып жаман болгом. Кандай акчасы жок келип алат кафеге, билбейм деп мындай көздөрүн антарып, лучше келбей эле койбой элең дегендей кылышкан. Ошол моментте менде бардык эмоциялар болгон. Я и была злая, и грустная, и стыдная, и все. Бүт эмоциялар болгон. Бирок ошол ситуациядан кийин мен үйгө келип, ыйлап, өзүмө келип, анан мен жашоом өзгөртпөсөм болбойт. Ушу болбогон 2000 сом деп мен жер карадым. Экинчи акчаны деп жер карабайм, экинчи акчаны деп уят болбойм, экинчи акчаны деп ыйлабайм. Мындай ситуация болгон еще. 2000 сомду жоготуп жүргөм мен. 2000 сомум бар, 2000 сомум бар. Анан продукт алган, 2000 тең алып алам десеңер. Продукт алганы бар, анан кайтып келип атып, баягы курткамдын чөнтөгүнө салгам, акчаны түшүрүп алгам да. 500 сомго арзан бир нерселерди алып, эптеп алгам дагы. 500 сомун алып, 1,5 миңдей салып койгом.
Үйгө келип карасам эле жанагы 1,5 миң жок. Аябай ыйлагам да эсимде прям жоготуп алдым деп. Жол эшикке чуркап чыгып кайра карайм, бул жакта карайм. Башка барган магазине бир 10 жолу барып келдим. Вообще таппай койдум. Анан үйгө келип аябай ыйлагам. Анан бир моментте ойгондум. Мындай өзүмө келип, акча деп ыйлап атамбы деп анан. Нет, экинчи мен акча деп ыйлабайм. Быть такого не может. Мен аракет кылышым керек. Мындай болбойт, акча деп ыйлап атам деп аябай өзүмө өзүм мындай таң калып кеткем да, жиним келип кеткен ошол моментте. Может, ошондой ситуация болгонун сездим. Мне стыдно. Ошол моментте мне было реально стыдно. 1,5 миң сомду деп мен ыйлап атам, элестетсеңер. Кийинкиси, мен өзүм күнөөлүү сезем. Мен өзүмө күнөөлүү сезем. Ошол моментте мен ата энем аябай кредиттери бар болчу, кыйналат болчу акчадан. Атам банкрот болуп калган, көп суммада кредит алып туруп, бизнес жасайм деп банкрот болуп калган. И ар айда крупный сумма акча төлөшөт болчу. Башында кичине жардам берип аттым, кийин уже төрөп отуруп калган, жардам бере албай калып аттым да. Ошол моментте өзүмө күнөөлүү сезет болчумун. Жардам бере албай жатам депчи. Акыркы суроо. Мен аттин кылам. Аттин кылам. Мен аттин кылам. Эртерээк сабактарды алып, эртерээк ошол билимдерди пайдаланбай, убактымды текке кетирип, сериалдарга, ушактарга, уйкуга, жалкоолугумду жеңбей, эртерээк аракет кылбаганыма аттин кылам деп жазгам. Я сожалею. Миң аттиң деген сөз бар го. Аттиң ай арман ай деген сөз бар го. Сожалею. Орусчасы, кыргызчасы аттиң арман деген сөз бар. Именно акчага болгон тема булар. Эми аттиң кылам десе, тонна аттиңдер жазып чыкпагыла. Именно акчага болгон темалар. Мен өкүнөм ооба. Алты суроо болду. Биринчиси мен жиним келет. Экинчиси мен капамын. Үчүнчүсү мен корком. Төртүнчүсү мен уялам. Кийинкиси мен күнөөлүү сезем өзүмө. Акыркысы мен өкүнөм, мен аттин кылам. Я сожалею. Эми эмне кылабыз? Эми ушулардын баарын карап туруп, кайсыл эмоция өтө күчтүү сизге таасир берип жатат? Кайсыл эмоция өтө күчтүү? И ошол ситуация эмне үчүн ошол эмоция өтө күчтүү? Ошол ситуацияны жазып чыгыңыз. Вот акчага болгон эмоция бул деген бизде калып калат дагы. И биз акчаны көргөндө ошол эмоция келе берет да. Себеби дегенде бизде подсознаниябызда нейронный связьдар пайда болуп калган. Злость, может, акчага болгон грусть, стыд. Вот эсибизде калат дагы. И акчаны көргөн сайын ошол моментти хоть биз сознательно эстебесек деле, бизде сознание бар, подсознание бар, билесиңер. Сознательно биз ошол моментти унутканбыз, азыр эстеп чыктыңар, көп ситуацияларды эстеп чыктыңар, но биздин подсознание деген бар, ал полностью эсинде. Ар бир эмоция, себеби подсознание бул биздин эмоциялардын топтому. И ошол моментте акчаны көргөн сайын эстетет дагы, мындайча айтканда,
на подсознательном уровне акчаны биз мындайча айтканда жаман көрөбүз и отталкиваем от себя, потому что акчаны көргөн сайын биз ошол эмоцияны эстетет. Сознательно биз эстебейбиз, вроде нормально акчаны көрөбүз, жүрө беребиз, бирок подсознаниябыз эсинде калган үчүн мындайча айтканда ток тартканда биз токтон качабыз го, кийин уже ток тарта турган жерге жолобойбуз. Акча бар жерден биз кача баштайбыз из-за того, что сильный эмоция калган үчүн. Азыр биз ошол сильный эмоцияны табышыбыз керек, эң күчтүү эмоцияны бизге жазып коюңуз, кайсыл эмоция күчтүү болгонун. И ошол ситуацияны башынан эстеңиз, эмне үчүн ошол эмоция именно, эмне үчүн ошол эмоция калып калды. И ситуацияны жазып, эстеп, и өзүңүздү сырт жактан мындайча айтканда калыс адам бирөө келип туруп ошол ситуацияны айтып бериш керек болот да, башка адамдын көзү менен. И башка адамдын көзү менен караганда адвокат сыяктуу айтып беришиңиз керек да, актап мындайча айтканда. И ошол моментте баягы эмпатия деген сабак билесиңер, эмоциональный интеллекттеги эмпатия деген эмпатия кылабыз, мындайча айтканда өзүбүзгө өзүбүз сопереживать этип, как будто сырттан бирөө адвокат келип бизди актап аткандай айтып беришибиз керек ситуацияны башынан. Мисалы мен ошо уялган ситуация мынтип айтып бермекмин да, эми ошол мезгилде мен жазгам, бул жерде бүт жазып туруп. Эми ошол моментте мен декретте болчумун, эми ал сен декретте болчусуң деп өзүң айтып атасың да, сен декретте болчусуң, декретте адам албетте сен вынужденный паразит болчусуң. Сенде акча жок болчу, это нормально, в декрете акчаң жок болгону, баланы карап отурганда, сенин миссияң башка болчу, акча табуу эмес болчу, баланы багуу болчу, өстүрүү болчу, так что ты не в этом не виновата. Сенде эч кандай күнөө жок. А то, что туулган күнгө 2000 сом алып барбаганың тоже нормально. Туулган күнгө сен подарок алып бардың, главный, көңүлдеп убактын бөлдүң. А то, что там деньги собирали, бул деген сага эч кандай тиешеси жок. Сен ошол моментте акчаң жок болуп калганы тоже нормально деп өзүбүздү акташыбыз керек болот. Эмоцияны баягы эмоция жок болуп кетет. Кадимкидей жакшына болуп калышыңар керек да после этого. Бул деген нормалдуу эле көрүнүш болуп турат адамда депчи. Сен главный бардың ошо туулган көңүл бөлдүң, убакыт бөлдүң, тапкан подарогуң болгон байлыгың алып бардың. Бул эң бийик көрүнүш достукта, главный акча эмес деген чын деп мындай жакшына болуп калгам да мен ошол моментте. Именно ошол акчам жок экенине, баягы күнөөлүү сезимдердин баары жок болганын өзүм сонун сезип калгам. Главный ошол баягы сонун сезип калышыңыз керек болот. Главный ошол эмоция, турган эмоция, мындай жиниңиз келип аткан эмоция жок болуп кетпестен мындай азайып калыш керек. Эми жок болбосо дагы бир аз азайып, мындай өзүңүз жакшы сезип калышыңыз керек болот. Ошол эмоция жок болуп калыш керек. Кийин уже эмоция жок болгондон кийин сиз жанагы акчаны көргөндө уже баягы ток тартканда качкандай нерсе жок болот да подсознанияңызда. Подсознанияңызда жок болот дагы. И с легкостью уже акчаны кабыл ала баштайсыз, акча менен дос боло баштайсыз, акчадан коркпой каласыз, акчадан уялбай каласыз. Себеби дегенде эмоцияларды сиз жок кылдыңыз. Андыктан азыр 2 мүнөт убакыт берем. Эң сизге күчтүү берген эмоцияны тандап туруп, эмне үчүн ошол эмоция жаралганын эстеп, айтып берип, желательно жазыңыз. Жазганда жакшы чыгат да эмоциялар. Ошол моментте эмнени сезгениңиз, ошол ситуацияны жазып туруп, анан актаңыз өзүңүздү. Албетте бизде финансовый грамотность жок, билим болгон эмес, мектепте үйрөтпөйт акча тапканды, акчаны башкарышты. Университетте да үйрөтпөйт, бардык жерде академическое знание. Үй бүлөдө дагы акча темасы жабык тема. Мисалы бизде эсептеп атканда акчаны бар, чыгып тур дейт эле апам менен атам. Как будто бир жаман бир нерсе кылып атышкансып. Или биз бир нерсени көрүп урдуп ала тургансып. Бекитип атканда да бар, чыгып тур деп мындай. Акча бир запретная тема болчу да, акча тууралуу сүйлөсөң, жөн ал теманы сүйлөбөгүн уят болот. Акчага актан келет, кантип иштетиш керек, кантип топтош керек. Особенно советский маалда такыр бул тема жабык тема болчу. Байлыкка кызыккан адамдар уже враг народа болчу. И көпчүлүгүбүз биз советский доордон келген адамдарбыз. И бизде күнөө жок, мындайча айтканда, то, что у нас нету денег в настоящее время. Бирок бул сабактан кийин уже сизде акча болуш керек. Себеби сизде уже билим бар.
кантип акча табыш керек, кантип айлыкты көбөйтөбүз, полный сүйлөшүп атабыз уже почти 1 айдан бери. И өзүңүздү актаңыз. Акча көп болсо жашоо кызыксыз болуп кетеби деп ойлой берем дейт. Бул сиздин установкаңыз. Установкаларга келе элекпиз, установкаларга жете элекпиз азыр. Тема такыр башка тема. Наоборот, акча көп болсо жашоо кызыктуу болот, аябай кызыктуу болот. Акча барбы жокпу, жашоо кызык өзү. Ал акчага тиешелүү эмес, кызыктуулугу же кызыксыздыгы. Адам өзү тандайт. Кызыктуу жашоо курабы же кызыксыз жашоо курабы. Деньги тут ни при чем уже. Так, дагы 1 минут убакыт берейин. Актап бүткөн болсоңуз, жеңилдеп калган болсоңуз, жазып койгула чатка. Кадимкидей жанагы эмоция азайыш керек болот. Бүткөн болсоңор, жеңил сезим келдиби? У кого получилось? Ким туура аткарды тапшырманы? Жеңил сезим келген болсо куттуктайм. Эми кийинкиге өтөбүз. Эми бир 10 минуттай убакыт берейин. Установкалар боюнча сүйлөшөлү. Бизде негативный установкалар бар, толтура. Мен кече сүрөткө тартам деп жиберем деп унутуп калыптын. Группага азыр жиберем баарыңарга. Випке дагы, обычный интенсивке дагы ар бир установка менен өзүңүз иштешиңиз керек болот. Методом доказательства иштесеңиз болот, кааласаңыз. Випке мен башка методика бергем, подсознательный диалог деген. Аны випте гана үйрөткөм, ал уже 1 айдан бери ошол теманы сүйлөшөбүз. Обычный интенсивде силерде дагы возможность бар, трансформация болгонго, установкалар кетиргенге. Азыр эле мына жерде бирөө жазып кетти установкасын. Азыр мына жерге установкаңарга жазгыла ишенимдерди, акчага болгон негативдүү ишенимдерди. Туура эмес, өстүрбөчү, кармоочу, жаман ойлорду акча болгон. И ар бирин азыр разбор кылабыз, убактыбыз жетишинче 10 минут, примерно 10 минут разбор кылабыз. Жетпей калса, я не виновата себеби дегенде биз ал сабакты биз 100 установканы биз 6 күн разбор кылганбыз. Бул 6 күн 6 саат разбор кылганбыз. Ошондуктан дальше глубже кетирем десеңер, финансовая грамотность болгону 500 сом турат, алып ошону көргүлө. Мен көп кетем деп ойлойм дейт. Акча колдун кири. Эми акча колдун кири дегенде сиздин подсознаниябызда акча кир менен, грязь менен ассоциация болот, окшошот. И албетте биздин колубуз кир болуп жүргүсү келбейт. Это мындайча айтканда кыжырын кайнайт, колуң кир болуп жүрсө. И акча колдун кири дегенде в прямом смысле, подсознание ошол нерсени жаттап калат да, в прямом смысле түшүнүп алат дагы. Кадимкиде акчаны көргөндө, акчаны кармаганда кадимкиде колуң жуугуң келип, кыжырың келип,
көңүлүң айланып баягы кутулгуң келет да баягы кирден. Получается, акчаны кармаган сайын подсознанияда сигнал: у тебя руки грязные, у тебя руки грязные. Кутулуш менен акча колдуң кири деген деп буквально принимать этип алат. Андыктан ал убежденияны срочно кетиргиле. Акча колдуң кири деген утвержденияны. Акча колдуң кири деген. Ал кир эмес, акча бул болгон инструмент, эч кандай кирге тиешеси жок. Мындайча айтканда, акча колдуң киринин мааниси мындай да, эми акча келип кетчү нерсе, жууп койсоң кетип калат деген нерсе да, эми мындайча айтканда оңой кетет деген мааниде айтылган сөз. Бирок аны буквально түшүнүп алат подсознание. Действительно, акча оңой келип кеткен — это хорошо, нормально. Оңой келгени сонун, оңой кеткени да сонун. Пусть оңой келип кете берсин. Кимде кетти ушул убеждение? Акча колдуң кири деген өзү мааниси, акча оңой келип кетет деген мааниси. Оңой келет, оңой кетет, ал нерсе кыжалат болбош керек деген мааниде айтылган. Бирок аны подсознание буквально мындай грязь, жаман нерсе деп ойлоп алган. На самом деле это жакшы утверждение. Акча колдуң кири деген, мындайча айтканда, акча колдуң кирини көп пайдаланбаңыз. Анын акча оңой кетет жана оңой келет деп сүйлөңүз. Ошондо подсознанияга анчалык жаман таасир этпейт дагы, и акчадан кутулгусу келбейт. Акча колдуң кири деген сөздү пайдаланбайбыз, анын синоними бар. Акча мага оңой келет, оңой кетет дагы, оңой келет дагы деген сөз бизге более подсознанияга жагымдуу да. Оңой келип, оңой кетсе классно же. Бирок ошол эле макалбы бул эмне утверждение, акча колдуң кири подсознанияга жагымдуу эмес. Андыктан ал сөздү пайдаланбаңыз. Кир деген сөз — это уже плохо да, подсознание үчүн, сознание үчүн. Кир деген сөз торсионный полюсти булгайт, мындайча айтканда, аны пайдаланбайбыз. Бирок анын мааниси жакшы. Я денежный магнит дейт. Ал жаман утвержденияга кирбейт го деп ойлойм, Майрамкул. Наоборот, сону мен азыр негативный убежденияңарды жазгыла деп атам. Я денежный магнит — это же классное убеждение. Билбейм, ал убеждение менен жашай турган болсоңуз, сиз минимум миллиардер болосуз. Кантип акча табышты билбейм. Это убеждение негативный. Же бул суроо болду, мен түшүнбөдүм. Акча табыш колуман келбейт деп корком дейт. Бул жерде бардак кылдыңар. Айдана Доранова. Азыр мен сиздерге убакыт бердим. 10 мүнөт эле убакыт өтө деле көп эмес. Негативный, сизди өстүрбөчү, сизге акча алып келбөчү, акчаны блок кылуучу негативный убежденияңарды жаз десем, я денежный магнит, мен акчаны сүйөм деп жүрөсүңөр го. Убактыңарды өзүңөр баалап айтасыңар. Эмнегедир акчаны жакшы көрө бербейм. Көп акча кармап көрбөгөм. Акчаны пайдалана албайм. Даже кечеги сабактан кийин да ошондой убежденияда жүрөсүзбү, Гүлзат? Кече биз темабыз кантип акчаны пайдаланыш керек, эмне кылыш керек, каяка бөлүштүрүш керек. Кече мен сабакта полностью түшүндүрдүм. Ошондон кийин дагы ошондой убежденияда жүрсөңөр, анда сизге эч ким жардам бере албайт. Кече мен кантип пайдаланыш керек, кантип бөлүштүрүш керек акчаны көрсөтүп бердим. Анан уже дельтаңыз чоңойгондон кийин, уже крупный сумма пайда болгондон кийин, албетте сиз кеңешесиз, рынокто изилдеп көрөсүз, кайсыл жерде акча жакшы түшүп атат, карап көрүп анан бир жагына киргизесиз. Анан баардыгы кичинекей нерседен башталат. Аз акчаны биз азыр башкара албай жатсак, кичинекей акчаны Кудай эч качан чоң акча бербейт бизге. Эми элестетиңиз, ал боюнча сонун история бар. Харвекердин кичинекейинде ал кызы кичинекейинде мороженое сурайт. Мороженое алып берчи дегенде анан мороженое алып берет. Жанагындай тоголок мороженаларды. И барып, кандай мороженое жейсиң дегенде, фисташковый, банановый деп бир 4 мороженаны айтат. И жанагы чоң болуп кетет да, колунда оор болуп кетет дагы. Кичине басканда эле жанагы кыз жыгып түшүп, мороженасы ылайга түшүп калат. Анан кыз ыйлайт. Анан атасы айтат: "Ыйлаба, мен сага башынан алып берем" деп. Анан башынан барат магазинге, барганда дагы ошон. "Кайсыларды каалайсың?" дегенде, "Фисташковый, банановый, малиновый, ванильный" деп айтканда, атасы айтат: "Сен
азыракта эле ошонун ордугун көтөрө албай жыгылып калдың. Кел сен бир мороженое алып турасың. Ошону жеп бүтсөң, анан мен сага дагы алып берем дегенде кызы макул болот. Бул жерде дагы ошондой принцип иштейт. Эгер сизде аз акчаны сиз башкара албасаңыз, чоң акча эч качан келбейт. Мен кечээ сиздерге акчаны бөлүштүрүү системасын үйрөттүм. Ал система баарына туура келет. Жок дегенде бир 10%-ын алып калып, топтоп, анан калганын бөлүштүрүшүңүз керек болот. Анан кечээ мен айтам деп унутуп калдым. Биз дельтабызды чоңойтуш үчүн не только эмени аты дополнительный доходду чоңойтушубуз керек, дельтабыз чоң болуш үчүн, но и расходду оптимизация кылышыбыз керек. Экономить деген сөздү пайдаланбайбыз. Экономия деген сөз уже негативный сөз. Дельтабызды оптимизация кылабыз, мындайча айтканда, ашыкча расходдорду жок кылабыз. Ал задание берем деп унутуп калыптым, бүгүн берем ошол заданияны. Оптимизация дегенде кандай, анын үчүн биз полный расходдоруңузду жазып чыгышыңыз керек болчу. Кечээ мен задание бергем. Расход, доход, канча доходуңуз бар и расход канча болот айына. И жазып чыгыңыз ар бирин зерикпестен. И дельтабызды чоңойтуш үчүн, оптимизация кылыш үчүн биз эмне кылабыз? Слово оптимизация это азайтуу дегенди түшүндүрөт. Расходду азайтыш керек болот. Кантип? Возможно, кээ бир нерселерди оптум алышыңыз керек болоттур. Кээ бир нерселерди скидка менен алса болоттур. Мисалы, кышкы товарлар азыр мына кышта уже сатылып бүттү да, мына жазда акция болот. Акция болот. Возможно, ошол акциялар менен алып турушуңуз керек болоттур. Пока дельтаңыз чоңоюп, жакшы бир бизнес ачып алгыч жакта оптимизация деген сөздү пайдаланып турабыз. И ошол жерде дагы бир кеңеш сиздерге: магазинге барганда, особенно бул жерде кыздар көп, аялдар көп, биз магазинге же базарга же бир продуктага барганда жөн эле продукт алып келейинчи деп көп акча алып кетип кала беребиз. Бул туура эмес. Мен ошондой элем. Акчам акырында түгөнүп калгыч акты прям жол киреми араң жетет эле дагы анан келип алып, көпчүлүк учурда бир керексиз эле нерселерди алып алган болот элем. Көпчүлүк учурда. И убакыт да көп кетет, жанагы списогуң жок барганыңда айланып жүрө бересиң, анан ар түрдүү нерселерди көрүп каласың, акция, скидка дегенди көрүп каласың. Ал акция менен, скидка менен келген нерселер бизге кереги деле жок основном. Анын үчүн четко список түзөбүз. Бир жака кетип атканда, базарга эмнеге алганы кетип атасыз? Список менен барып, список менен табып ошол нерселерибизди и чыгып кетебиз. Ровно ошол списокко жетчү акча алабыз, бир аз ашыкча алабыз и анчалык көп деңгээлде ашыкча албаңыз, акчаңызды үйгө таштап кетиңиз. И мен ошентип оптимизация кыла баштагам. Кечээ даже биз продукт алганы бардык. Ровно биз список менен барып, аябай аз убакыттын ичинде, бир 10-15 ичинде эле биз продуктыбызды жасап чыгып кеттик. Главный убакыт аз кетет. Сиз точно билесиз эмне алышыңызды, анан акчаңыз дагы аз кетет. И мурункудай бир-эки нерсени алып салдым, ошол жерде дагы акция дегендерди көргөндө биз аялдар сразу алып ала беребиз да, өзүнчө эле ал нерсе бизге керек эмеспи ойлонбой эле. Ашыкча акча алып алган экен. Ошол ашыкча акчаны жок кылып келдим, көрөбүз, биз аялдар ушундайбыз. Андыктан ошол характерибизди билебизби, ошол характерибизге жараша продукт алабыз. Кийим алганда деле ошондой, мисалы, балага эмне аласыз? Шапка, шым, барып алып ашыкча, мына арзан экен, мына скидка экен деп эле бир нерселерди ала беребиз дагы. Список жокторду ала берем дегенде контролдошуңуз керек болот. Списокто жок нерсени албашыбыз керек болот. Кечээ мен алып алдым, но я борюсь с собой. Оптимизация кылышыбыз керек болот. Дагы задание сиздерге: кантип оптимизация кылсак болот, кантип ошо расходдорду азайтсак болот и дельтабыз чоңоет ошондо. Мен өтө кымбат нерселерди ала албай корком, мага болбойт дегенсиз. В принципе, бул нормалдуу эле коркуу, эгер сизде азыр действительно акча сиз каалагандай деңгээлде жок болсо. Бирок менде мындай ошол коркуу до сих пор калып кеткен, кийин делечи. Жок, азыр уже жок. Уже көп акча таба баштадым, карыздарыман кутулдум, эч кандай карызым жок, ипотекам, эч нерсем жок. И көп акча бар кошелёкто, там счеттордо толтура акчалар бар, а мен до сих пор баягы экономить этип скидкаларды карап и кымбат нерсе алгандан коркуп жүргөм. Анын башка техникалары бар. Барганда, мисалы, мен магазинге барганда сөзсүз баасын карай берчү адатым бар эле. Аны көбүнчө ошо виптерди айтып берем. Норманы көтөрүш керек болот. Аны үчүн кассага чейин такыр бааларды карабаш керек болот. Постоянно. Ал адатта тынбай баягы
ценникти карай берген, бул адат. Уже бедный мозг, мурдагы мээ адатынча функционировать этет да, функция кылат. Баасын карай кой, акчаң жетпей калсачы, бул кымбат, сен ага достойный эмессиң, ушундай уже ошол посыл бар да. Эми биринчи жолу ошол заданияны аткарганда биз Волкованын сабагына катышкам акча тууралуу. И задание берет мага Волкова. Барып, кымбат магазинге барып, көйнөк, там туфли, любой нерселерди алып, кассага келип канча болду деп сура дейт. Это было самое сложное задание в моей жизни. Мен баягы баасын билгим келип, жиндүү болуп калгам кассага келгичек деп. Просто бар акча кеңири, бирок могул жерде баягы бедный мозг. Биринчи жолу ошондой болду, эки жолу ошондой жасадым, 3 жолу, 4 жолу, 10 жолу жасаганда мен уже успокоилась. Мен азыр баасым такыр карабайм бир жака барганда, магазинге барганда. Жактыбы, кассага келип жагып кийип уже көргөн анан карашы мүмкүн. Бирок мен биринчи карайт болчумун да, жактыбы, жакпадыбы, неважно, главное канчадан экен деп. Бул уже бедный мозг. Аны уже көп акча таба баштаганда жасасаңыз болот. Албетте азыр аз акча таап аткан болсоңуз, это не поможет. Себеби дегенде сиз билесиз да, что жок экенин. И миң баягы карабайын десең деле по-любому карашың керек болот да. Вдруг жетпей каласың, уят болуп каласың. По-любому караш керек болуп калат. Но пока сиз каалаган деңгээлге жыга элексиз доходуңуз, пока караш керек болот. Но если акчаңыз көп болсо, карабаңыз. Үйрөнүңүз. Ну, мен продуктта кийимге барганда эч качан карабай эң кымбатын алам деген адам, мына же куттуктайм, ну классно. Бул жерде мен өзүм историямды айтып атам. Андай болсо сонунда эң кымбатын алам деп, эң кымбатын алсаңыз сонун, ну классно. Анда бул сабакка эмнеге катышып атасыз? Если все у вас хорошо, если ушунчалык баардыгы бар болсо, баардыгыңыз телегеңиз тептегиз болсо, зачем тогда катышып мындай сабактарды көрүп? VIP 12-синде башталат. Так. Мен андай эмесмин, акчаны өтө экономдойм. Эконом деген сөздү пайдаланбайбыз, оптимизация кылам деп сүйлөйбүз. Себеби эконом деген сөз подсознанияга туура эмес сигнал берет. Финансовый термостат темасын айтып кетпедиңиз дейт. Бизде финансовый термостат бар ар бирибизде. Азыр сиз айына канча тапсаңыз, бул сиздин финансовый термостатыңыз. Сиздин финансовый потологуңуз, мындайча айтканда. Аны чоңойтуш керек болот. Мисалы, айына азыр 30 000 тапсаңыз, менин финансовый термостатым азыр 30 000, кийинки айда мен 50 000 табам деп өзүңүзгө задание бересиз. Ар айда финансовый термостатты 10%, 20%ке көбөйтүшүңүз керек болот. Көпкө көбөйтпөңүз. Мисалы, азыр финансовый термостатыңыз 30 000ге турган болсо, кийинки айда мен 1 000 000 сом табам дей турган болсоңуз, мээңиз ишенбейт. Сиз ишене турган деңгээлдеги финансовый термостатты коюңуз. 15-20%ке, мисалы, азыр 30 000 тапсаңыз, 20% канча? Ну, 40 000ге. Кийинки айда дагы 20%ке акырын чоңойтуңуз. 20 сомдукту мен айтпадымбы кечеги темада? Айттым го. Мен кечеги сабакта айткам, көргүлө, мен кайталабайм. Так, негативный установкаңар жок окшойт анда. Негативный установкалар же жаздыңар, мен көрбөй калдым, аябай көп жазып кетип. Иштесем кыйналам, жетишпейм деп ойлой берем дейт. Сиз иштеп көргөнсүзбү, Гүлкайыр? Иштеп көрсөңүз кыйналбайсыз, жетишесиз. Башында албетте любой адам кыйналат. Азыр деле сиз башында күйөөгө тийгенден биз канча коркконбуз, төрөгөндөн канча коркконбуз, балалуу болгондон коркконбуз. Любой жаңы нерседен биз коркобуз. Бул нормалдуу көрүнүш. Андыктан мен иштегенден корком, көп акча тапкандан корком десеңиз, бул нормалдуу эле коркунуч. Бирок эстеп көрүңүз.
сиз качан коркконсуз? Мектепке барганда биз канча коркконбуз, садикке барганда канча коркконбуз. Ар дайым эле коркобуз, бирок үйрөнүп алгандан кийин жанагы нерсе анчалык деңгээлде коркунучтуу көрүнбөй калат. Эгер сиз жаңы бизнестен коркуп аткан болсоңуз, жаңы бир жумуштан коркуп аткан болсоңуз, азыркы жумушуңузду таштап жаңы бир жакшыраак маянасы бар жумушка өткөндөн коркуп жаткан болсоңуз, анда бул нормалдуу эле көрүнүш. Ал коркуп отура бергенде эч кандай пайда жок. Бул жерде коркууну коркуу менен кетирүү деген система бар Тони Роббинстин. Мисалы, итак биз коркобуз да, бир нерседен коркобуз, андан чоң коркуу менен баягы кичинекей андан чоң коркууну таап туруп, берки коркууну кетирүүсөк болот. Страх страхом деген система бар. Мындайча айтканда, эгер азыр биз коркуп отура бере турган болсок, жаңы жумуш баштагандан, бизнес баштагандан, жашообузду өзгөрткөндөн коркуп отура бере турган болсок, андан чоң коркууну табышыңыз керек да. Может, возможно, сизге срочно акча керек болуп калса, балаңыз же атаңыз катуу ооруп калса, эми Кудай сактасын, эми түрдүү ситуация болушу мүмкүн. Сизде жок болуп калса, сиз өзүңүздү өмүр бою, ошо өзүңүздү жеңе албаганыңызды өмүр бою кечире албайсыз. Андыктан бул чоңураак коркуу да. Мисалы, азыр сиз акча тапкандан коркуп жүрө берсеңиз, өмүр бою ушинтип кыйналып өтүп кетишиңиз мүмкүн. Бул дагы коркуу. Эртең балдарыңыз каалаган университетине тапшырам деп калганда мен акчам жок деп отурсаңыз, бул дагы чоңураак коркуу да. Балдар чоңойгон сайын запростор чоңоет, расходдор чоңоет. Мисалы, азыр менин балдарыма үчөөнү эле айына 52.000 кетет, просто баягы обучениясына, кийим кече, жеп ичкенден сырткары. Үчөөнү обучениясына эле частный мектептерде окушат. Жаңы төрөлгөндө анчалык деңгээлде көп акча кетпейт эле. Чоңойгон сайын көп акча кетип атат. И бул нормалдуу көрүнүш. И возможно, кызым Кембриджде окуйм деп калса, ошол моментте мен жок кызым, мен акчам жок деп айткандан мен корком. Ошон үчүн мен бүгүн иштешим керек. И кызымдын окуусуна, баламдын окуусуна, будущий окууларына деп отдельно акча салып туруш керек. Банкоматка барып акча алып салгандан корком. Бизде коркуулар бар: адекватный, неадекватный. Адекватный коркуу деген биз баягы бизге өлүмгө алып келүүчү коркуулар бар. Мисалы, бийик жерден азыр 12 этажда отурам, секирсем өлүп калам. Это адекватный коркуу. Айнектен карап мынтип коркконум это нормально да, бийиктиктен коркконум. Күйүп калгандан коркуу, мисалы, от күйүп атса мен барып баягы колумду салып албайм коркконуманчы. Бул адекватный, бизди сактоочу коркуулар. Жер титирегенден корксок это нормально. Караңгыдан или жыландан, карышкырдан, түнү көчөдө жүргөндөн коркконубуз бул адекватный, нормалдуу, бизди сактап туруучу коркуулар. Эгер ошо коркпосок, биз секирип 12 этаждан отко колубузду салып, коркпой жүрө бермекпиз да. Ар жерибиз күйүп, анан эртерээк сынып ар жерибиз жок. Бизди сактоочу коркуулар бар, сактап туруучу, жашообузду сактоочу коркуулар, бул нормально. Неадекватный коркуулар бар. Жөндөн жөн эле корко беребиз. Мисалы, көп акчадан, жок эле акчабыздан коркобуз. Эгер акча булуу болуп калсам, бирөө урдап коет, мени өлтүрүп кетет, мага көз тиет, элдин баары мага завидовать этет. Ошол коркуулар, булар неадекватный коркуулар. Эми элестетиңиз, көз тиүү деген болгондо Билл Гейтс качан эле көз тийгенден өлүп калыш керек эле. Рокфеллер, азыркы учурда Джефф Безос, самый богатый человек в мире. Илон Маск, эмне үчүн аларда 180 миллиард доллары бар. Азыркы состояниясы, азыр Джефф Безостун жакында эле изилдеп чыктык. Ошончо акчасы бар, эмне үчүн ага көз тийбейт, аны эч ким өлтүрүп кетпейт. Миллиард элестетсеңер, анан бизде бир аз эле бир не знаю, 100 миң, 200 миң болгондо эле биз паника болуп, мени өлтүрүп кетет, мага көз тийип калат, мага зависть кылышат. Андан бизден байлар сонун Ферраринин номери 2 миллион доллар турат экен. Номери, Дубайда бир Феррари бар экен. Номеринин өзү, Ферраринин өзү дагы бир канча 15-20 миллион доллар турат. Эмне үчүн ага көз тийип кетпейт? Эмне үчүн ага эч ким завидовать этпейт? Эмне үчүн ага черный магия жасабайт? Эмне үчүн аны урдабайт, өлтүрүп кетпейт? Жашоо бул безопасный деп киргизебиз мээбизге. Я в безопасности. Особенно азыр бардык жерде камералар бар. Особенно карточкаңызда турса акча, сизде эч ким карточкаңызды жоготуп жүрсеңиз, сразу заблокировать этип коесуз. И азыр билбейм, безопасный доор.
ушунчалык безопасно жить. Мурдагыдай баягындай бандитизм жок. 90-жылдарда акчасы көптөрдү келип черныйлар коркутуу деген темалар жок. Азыр закон иштейт. Просто азыр кеттиби, кимде кетти ушул коркуулар. Мен урдап кетет, мага көз тиет, мага зависть кылат, мага черный магия кылып коет, мени тоноп кетет, өлтүрүп кетет дегенде ким кетти? Кимде кетти ошол установкалар? Себеби бизде випте, премиумда бир кыз бар, аябай коркот көп акчада. Мен айтам да, сен ушунчалык эле бай эмессиң го. Мисалы, муну Ким Кардашьяндар деле жүрөт го, бир жакшына эле көз пөз тийбей эле, ажырашпай эле, жакшынакай эле. Мына Бекхемдер, Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм канча 7 бала болуп калыштыбы? Эң бай үй бүлөлөрдүн бирине кирет. Роналдо канча миллион подписчиктери бар, канча миллион состояниелери бар. Жүрүшөт го жакшынакай эле болушуп эле, эч кимди өлтүрбөй, эч кимди урдабай, көз тийбей эле. Бул биздин ал жерде болгон установкаларыбыз, кереги эле жок неадекватный коркууларыбыз. На самом деле жок эле акчабыздан коркобуз. Мен силерге дагы бир системаны түшүндүрүп берем. Убактыбыз аз калды. Смотрите, бизде норма бар. Ар кимдин нормасы бар да. Сиздин дагы бир нормаңыз бар. Азыр потенциал бар да, адамдардын потенциалы бар. Бирөө 10% потенциалын иштетет. Мындайча айтканда, күчүн, энергиясын, билимин. Бирөө 30% потенциалына жашайт. Бирөө 50% потенциалына жашайт. Бирөө там 80%, бирөө 100%. Потенциал деген биздин күчүбүз, билимибиз, аракетибиз, мындайча айтканда, мощь, энергия 100% колдонгон адамдар бар. Бирок көпчүлүк адамдар мына 10-20 эле процент потенциалын колдонот. Он 20%-ын колдонгон, потенциалын колдонгон адамдардын деле зарплатасы ошондой эле болот. 10-15 миң дейли, мисалы 1000 айына. Бул муну карап жашайт. Себеби дегенде 30%-ын колдонгон потенциал адамдар, булар 30 миңден 50 миңге чейин табат, сом айына. Бул муну карайт. Вау, он круто зарабатывает, молодец деп муну карап алып, мындай, вау, как деп мындайча айтканда көзү күйөт. 50%-ын иштеткен адамдар мына там 60 миңден там 100 миңге чейин может табат айына. 80-90% иштеткендер уже миллионерлер. Там миллион, милларды деп коён, миллиард, миллионеры, миллиардеры. Бүт мощь потенциалын иштетишет. Өзүн полностью аябайт, полностью иштетет, мындайча айтканда. Ар бир могул жерде отурган адамдар жооруну карап көзү күйөт, мындайча айтканда. Как у него получается деп. Бирок өзү ошол потенциалымды колдонушум керек деп ойлонбойт. Для него мунун потологу 30 миң да, мунун потологу, финансовый потологу 30 миң. 30 миңге чейин табат дагы, калганы уже потенциалын иштете албайт, өтө албайт. Мындайча айтканда, эгер иштетсе, потенциалын, билим алса, аракет кылса өтүп кетиши мүмкүн мына потологдон. Установкалар менен иштей турган болсо. Бирок мына жерге келгенде бул адам не успокаивается. Сразу муну карайт. Вау, менден да көп тапкандар бар го, до сих пор бар деп муну карайт. Бул муну карайт, миллионер, миллиардерди карайт. И это норма. Эми бизде сизде установка пайда болушу мүмкүн. Получается, канча тапсам деле эмне мала? Зачем стараться деген ой келиши мүмкүн да. Но мындайча айтканда, биз канча акча таппайлы, азыр ал жерде мен көп таап калсам кызыксыз болуп калат жашоо, мен урдап кетет, андай мындай деп атасыңар да. Мисалы, мен азыр миллион тапкандар кантип жашайт экен деп ойлоносуз да. Бирок азыр сиздин таап жаткан акчаңыз мурда сиздин патологуңуз эле. Мурда эстеп көрүңүз. Эгер сөзүмдү ал келсе чын деп жазып коюңуз. Азыр сиз таап жаткан акчаңыз там 10 жыл мурун вау болчу да, мындай ненормально болчу, вообще супер-пупер зарплата болчу. Бирок сиз ошол зарплатаны азыр алып атасыз го, но вам мало. Уже сиз үчүн анчалык деңгээлде вау эмес, нормально, түшүнүп атасызбы, нормально. В будущем сиз азыр $1 000 000 тапсаңыз деле будет мало и будет нормально. И это нормально, то, что будет мало.
түшүндүрсөм силерге. Биз деген баягы мөмөлүү даракка окшош болушубуз керек деген түшүнүк. Мөмөлүү дарак жыл сайын көбүрөөк мөмө бергенге аракет кылат. Көбүрөөк мөмө бергенге аракет кылат. Мисалы мынол өрүк, жаңгак ар жылы там черешня ар жылы бир жылы аз берет, анан кийинки жылы да көбүрөөк берет. Чоңойгон сайын шактары чоңойгон сайын, тамыры чоңойгон сайын дарак көп берет. Ал ойлонбойт. Мен что-то напсим ачылып кетпедиби, мага көз тийип калат, мени там алын функциясы ошондой. Көп берүү функциясы, мөмө берүү, элдерди багуу, башка жандыктарды багуу, көп мөмөлүү берүү. И биздин функциябыз деле ошондой адамдардын. Көп мөмө берүү. Канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Мир изобилен. Аллахым ушунчалык сонун нерселерди биз үчүн жараткан. Алтындарды, бриллианттарды, сонун жерлерди, мунул жаратылыш баардыгы биз үчүн сураган адамга бере берет. И канчалык көп тапсаңыз деле сиз ошол моментте мен көп таап атам деген ой келбейт. Себеби сизден да көп тапкандар болот дагы. Нормаңыз постоянно көтөрүлө берет, бирок ошол эле моментте мен көп таап атам деген сезим эч качан келбейт. Мисалы мага деле мен айтып атпаймынбы, 3-4 жыл мурун такыр акча таппайт элем. Анан көп акча тапкандарды вау дейт элем. Ошол вау акчага чыксам деле мен үчүн вау эмес. Себеби дегенде адам чоңойгон сайын запростору чоңойот. 2 комнат үйүң болсо 3 комнат каалайсың, 3 комнат болсо жер үй каалайсың, Матиз үй минсең жаз каалайсың, жаз минсең Lexus каалайсың. Бул нормальный көрүнүш. Бир нерсени каалап жашаган. В этом и заключается суть нашей жизни, что мы хотим расти, развиваться, биз өскүбүз келет. Биз чоңойгубуз келет, биз көп тапкыбыз келет. Бул нормалдуу көрүнүш адамга. Адамбыз биз. Адам эмес, могу жаратылыш да ошондой. Любой эле дарак, могу уйлар, аттар деле көбөйүп атпайбы? Жылына түлөө берет. Элестетиңиз, жигит менен кыз таанышканда эмне кылат? Жигит көбүрөөк нерсени каалайт постоянно. Кызды аял кылгысы келет өзүнө. Эгер жигит эч нерсени каалабаганда девушкасы болуп эле жүрө бермек да, таанышпайт эле. Ал баягы чоңураак нерсени каалаган үчүн кыз менен таанышып атат. Кийин анан аялдык алып атат, нике окутуп атат. Нике окуткандан кийин я уже детей хочу деп атат. Көрдүңөрбү? Нормально. Ал уже балалуу болгондон кийин мен дагы кыз төрөп бер деп атат. Кыз төрөп бердиби, дагы бирден уул төрөп бер деп атат. И чоң семья болуп чоңойгондон кийин эми балдарды үйлөйлү, неберелүү болойлу деп атат. Неберелүү болгондон кийин чеберелүү бол. Это нормально расти. Бул нерседен уялбашыбыз керек. Ненормально, наоборот, жок мен чоңойгум келбейт. Баягы өрүк туруп алып, жок мен солушум керек. Мен слишком көп тонна берип койдум бул жылы. Уят, элдерге көз тийип калат мага. Мени урдап кетет, мени кесип кетет. Мага азыр черный магия жасап коюшу мүмкүн. Жок, болбойт, мен көп өрүк бербешим керек деген ненормально, чынбы? Эмне үчүн сиз ошондой мышление кылып атасыз? Нормально. Нормально деген сөздү пайдаланабыз. Быть всегда. Развитии, өсүүдү жолунда болушубуз керек. Көпкө умтулушубуз керек. Азга эмес, көпкө умтулганыбыз бул эч кандай туура эмес көрүнүш эмес, туура көрүнүш. Кудай бизди наоборот өскөн адамдар жакшы көрөт. Ар жактан өсүшүбүз керек. Ден соолук жактан, үй бүлө жактан, мамиле жактан, финансы жактан, бардык жактан өссөк, бул нормально. Өспөй ордуда турганыбыз ненормально. Арканы кычактап караганыбыз ненормально. Биздин прошлый, биздин өтмүшүбүз, биздин будущебизге эч кандай тиешеси жок. Любой адам, любой моментте, любой секундада оюн, адатын, жакшы ойлорду киргизип, любой секундада жашоосун өзгөрткөнгө шансы бар ар бир адамдын. И сиздин прошлыйыңыз, сиздин өтмүшүңүз, мурдагы опытыңыз сизге просто как трамплин. Любой момент сиз жаңы сонун максаттарды коюп, жаңы жашоого умтулуп, жаңы ойлорду жаратып, жашооңузду өзгөртсөңүз болот. Биз азыр ошко учабыз, медитацияга убакыт калбай калды. Сиздерге задание бердим, оптимизация расходов жасайбыз. Анан мен сиздерге азыр аффирмацияларды жиберем. Именно акчага болгон аффирмацияларды. Кыргызчасын тапсам, кыргызчасын жиберем, орусча жиберем. Күндө эртең менен бир мал кайталашыңыз керек болот. Анан декларация. Айтып кетейин, декларация бар. Ал декларацияны биз ошол миллионерское мышлениеде бизде мына 90 күн деп атпайбы? 90 күн ошол декларацияны кайталайсың деп мына жерде каждый день бизге задание берген. Карасаңар. Задание берген. Каждый день ушул китепти ачышым керек болгон 90 күн.
Сиз бул тетрадьыңыз жок болсо деле аткарсаңыз болот. Мына день 52. Аффирмация богатства. Аффирмация айтыш керек. Ошол миллионерское мышлениеде $1000 сабакта ошону айтып атат. Аффирмация. Аффирмация айт дейт. Акчага болгон аффирмация, байлыкка болгон аффирмацияны айт. Положи на счет финансовой свободы. Эсиңердеби баягы 6 банка жок дегенде 10%-ын жок дегенде кичинекей бир финансовый свободага алып келүүчү банкага акча сал дейт. Каждый день 1 сом болсо дагы 2 сом болсо просто адатка айландырыш керек. Когда на поддерживающие вас убеждения о деньгах, богатстве противоположны поддерживающие убеждения. Бул жерде бизге акча алып келүүчү убежденияларды күндө киргизебиз. Я богата, я магнит для денег, у меня все легко получается, мен оңой табам, мен мүмкүнчүлүктөрдү көрөм. Ушуга окшогон убеждениялар жазып чыккыла дейт. Визуализация көрдүңөрбү? Даже ушул сабакта $1000 сабакта визуализация кыл деп атат. Харвекер, мультимиллиардер. Возьмите минуту, представьте себе финансово свободным, посмотрите вокруг, что вы видите, что вы слышите, к чему вы можете притронуться, какие запахи вы слышите. Как уже бизнес сабактагыдай эле, көрүңөрбү, хоть $1000 сабак болсо дагы, заданиялар ошондой эле. На 51 день. Перечислите 5-10 конкретных вещей, бүгүн жаздыгы ошону. Вам нужно больше денег. Выберите один из них. Зачем? Вот күндө ошол задание, анан декларация айттырганда башында. Амна, признательность, благодарность. Ыраазычылык айт дейт. Тапкан акчаңа ыраазычылык айт дейт. И бул жерде мен силерге азыр бар бекен, жок бекен? Мына аффирмация. Богатство. Сүрөткө тартып жиберип коем. Мына жерде декларация бар эле, чөт таппай атам. Мен азыр декларацияны сүрөткө тартып жиберип коем. Декларация деген мындайча айтканда утверждение. Ал декларацияны күндө айтышыңыз керек болот. Күндө зерикпей, бир 5 секунд убактыңыз кетет. 5 секунд убактыңыз кетет. Зерикпей күндө ошол сөздү айтышыңыз керек болот. Эртең менен турасыз, айнекти ачасыз и болушунча мындай катуу айтышыңыз керек болот. Ал декларация, убеждение прям эл дүйнө угуш керек болот. Уялбаңыз, эч кимден уялбаңыз. Бул китепти мен Сингапурдан, Харвекердин сабагынан алгам. Бул китеп сатылбайт эч жерде. Ошол сабакка катышсаңыз аласыз. Сингапурга барып келиңиз, Харвекердин сабагына. Вход $1000. Перелет, проживание өзүңүз төлөйсүз. Примерно $4000 кетет. И декларациянын мааниси мындай. Орусчасын, кыргызчасын айтам. Орусчасы биринчи. Орусчасы. О Боже, дейбиз. Эми Кудай. Орусчасы. О Боже. Если кто-то не хочет принимать те блага, которые ты отправляешь каждый день, я готов принять эти блага каждый день. Амин деп кой, сомин. Или кыргызчасы. Кудай, сен жөнөткөн ар бир рызкыны адамдар алууга даяр эмес болсо, мен даярмын, мага жөнөт. Омин. Болду, ошо эле 5, даже 3 секунд кетет экен, көрдүңөрбү? Кудай, сен жөнөткөн рызкыны элдер кабыл алганга даяр эмес болсо, мага жөнөт. Кудай көп рызкы баарына бирдей чачат, бирдей берет эртең менен. И көпчүлүк адамдар уктап, азыр уктап атат. Мына жерде 241 адам ойгондук, таң амал турдук, таң аткыча, күн чыккычакта турдук. Рызкыны алдыңыз сиз. Берген рызкыны алдыңыз. Бирок ошо рызкыны албай койгон адамдар дагы бар да, ала албай калган адамдар дагы бар. Уктап жатканда ала албайт. Ал уже алат, там бизден ашканын алат. Но биз алып калдык го, бизден ашканын алат. Бирок ошол рызкылар мынтип висякта туруп калат. Висякта туруп калган рызкыны биз алып алсак болот, жана уктап аткан адамдардан. И биз сураганда, Кудай, ошол рызкыларды адамдар алууга даяр эмес болсо, адамдар даяр эмес да. Эгер баары эле даяр болгондо элдин баары эле байып, жыргап жашабай беле?
20% адам гана даяр. Ошол мына караңыздарчы, 1600 адам катышкан башында. 237 адам гана даяр болуп эртең менен турду. Калгандары уктап жатат. Эртең менен башында 800-900 адам көрүп аткан. Башында прямой эфирде эртең менен туруп, сууларын ичип аткарды. Бирок до конца барган жок бардыгы. Көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн жарымы бай элдердин, жарымы кедей болуп бөлүнгөн себеби ушуда. Себеби адамдар баштаган ишин аягына чыга албайт. До конца бара албайт. Жасайм деген жаса албайт, эрки жетпейт. А сиз мына жерде онлайн отурган азаматсыз, эркиңиз жетти, өзүңүздү жеңе алдыңыз, контролду алдыңыз, бүгүнкү рызкыны алдыңыз. Декларация айтасыз күндөн баштап. Эртең менен айнекти ачабыз. Сабак бүтсө деле эртең менен турган адатыңызды койбоңуз. Эгер өзүңүздү жеңе албасаңыз, контролго түшө албасаңыз, дисциплина дагы деле керек болсо, кийинки интенсивге катышкыла. 12 апрель башталат. 5 апрелден запись башталат. Азыр запись жок. Набор жок. 5 апрелден жазып баштасаңар болот. И дальше сонунго эртең менен турсаң, сабагың бар, мотивация аласың, билим аласың, пайдалуу бир кеңештерди аласың. По-любому сабак укканда мышлениең өзгөрөт, бодрый болосуң и дальше туруп кетесиң. Декларацияны айтабыз. Анан мунул китеп жокко деген сыгылгандар. Мен ушундай китепти кыргыз тилинде чыгардым го. Күндөлүктү эмнеге албайсыңар? Күндөлүк. Мен азыр жиберип коем группаларга, кайсыл шаарларда сатылып жатат. Заказ кылып алгыла. Ушул эле китепти кыргыз тилинде мен жазып чыгардым. Кыргызча күндөлүк, ийгилик күндөлүгү деп. Сизде эртең менен аффирмация айттыңбы, айтпадыңбы? Декларацияңы айттыңбы, айтпадыңбы? Визуализация кылдыңбы? Сууну ичтиңби? Ыраазычылык эмнеге айтасың? Күндө эмне планың бар? Прям күндө сизди дисциплинага түшүрчү сонун ийгилик күндөлүгүн мен жазып чыгардым кыргыз тилинде, жалпак тилде. Зачем вам эта книга? Мен өзүмүн күндөлүгүм турса кыргыз тилинде, как раз интенсивди баштаганда. Колесо жизни бар, баланс колесосу. Мен азыр колумда күндөлүк жок экен, көрсөтүп берем. Эртең сөз көрсөтүп берем. Эртеңки сабакта. Интенсивди баштаганда ошол күндөлүк менен баштайбыз. И ал 222 беттен турат, жок дегенде бир 3 айга жетет сизге. Сизди контролго салат, сөзсүз салат. И күндө өзүңүзгө галочка коесуз. Аффирмация айттымбы, айтпадымбы, визуализация кылдымбы, кылбадымбы, ыраазычылык айттымбы, айтпадымбы. Эртең менен туруп уже план түзөсүз. Ушунун эле кыргызчасы, кыргыз тилинде, жалпак тилде полностью интенсивди күндөлүккө салып койгом. 100 негативный установканы жиберип коем ооба. Жиберип коем. Лучше финансовой грамотности сатып алып. Азыр мен методом доказательства бир 2-3 установканы кетирдик, баягы көп кетем дегенди кетирдик, зависть дегенди кетирдик, черная магияны кетирдик. Ушундай стилде кетиргенбиз. Ар бир установканы ушундай стилде. Кадимкидей мындай трансформация болосу, чын деп каласыз да. Чын деп мындай мээңизде өзгөрүү пайда болот. Баягы оюңуз такыр жок болуп кетет. Негативный оюңуз позитивге айланып калат. Чын деп отурасыз. Кеттиби деп аябай сонун мындай энергичный өтүлгөн сабак. Көрүңүз, алыңыз. Випке катышкандар интенсивке да катышабы дейт. Ооба. Интенсивдин сабактары бул бонус катары берилет випке. Азыр могул жерде виптегилер дагы көрүп атат бул сабакты. Все, пока. Ошко учабыз биз, Ошто виптегилер жолугабыз. 4 декабрь дейм да, азыр кайсы ай? Апрель. 4 апрель күнү мен убакыт саатын жазып коем. Оштогулар только вип участниктер. Жолугабыз. Илгери өткөн заманда мен интенсивдегилер менен жолугат элек. Себеби дегенде аз болчу да количество участников. Анан интенсивдегилер менен да жолугуп, сүрөткө түшүп, отзывдарды айтып, аябай жыргай берчүбүз. Анан кийин уже көбөйүп кетти, вип, обычный интенсивдер көбөйүп кетти. Анан азыр только виптер менен жолугуп атам. Пока что. Может, кийин только премиумдар менен жолугуп калаттырмын, но пока виптерге убактым жетип атат. Баарыңарды жакшы көрөм. Пока, ийгиликтүү күн. Не расслабляемся, работаем. Тапшырмаларды аткарабыз. Жашообузду курабыз, идеальный жашообузду. Пока.